Бүгін Кыргыздын Чыган уулу, дүйнөнүн алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо 90 жашка чыкмак. Ал мындан 10 жыл мурун тагыраагы 2008 жылы 80 жашында дүйнө салды. Бирок анын доору бүтпөстүгү, даңазасы дагы далай жылдар уланары анык. Андыктан алып жазуучунун 90 жылдык мааракесин дүйнө эли белгилеп жаткан учуру. Бул дата Айтматовдун урматына Кыргызстанда адабият майрамы деп белгиленген. Андыктан бүгүнкү күндүн адабиятчылары ага таазим этип турушат. Бүгін чыгармалары мен дүйнөгө чыйыр салган, каармандар мен ааламды багындырган алып жазуучу атабыздын көзү тирүү болгондо 90 жашка толмок. Улуу жазуучуну мындан 10 жыл мурун ажал арабыздан алып кеткен. Бирок анын доору бүтпөстүгүн, даңазасы дагы далай жылдар уланары кашкайган чындык. Бул чындыктын чылбырын залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов өзү кармады. Анткени өз элине, жерине, мекенине улуу сыймыкты алып келди. Ааламдагы 8 миллиардка чамалаш калктын арасынан алакандай 6 миллион кыргыз элин алып чыккан алып жазуучуга ар бир улутташы алкыш айтат. Дүйнөлүк адабиятка дүң кетирген чыгармалары менен кошо улуу кыргыз улутунун уңгусун, мүнөзүн, жашоосун, тагдырын кошо чагылдырды. Кыргыздын чыныгы адамдык табылгасын чагылдырган каарман болуп эсептелет. Айтматовдун Жамилясын алайлы. Айтматовдун Жамилясында совет мезгилиндеги Жамилянын кылык жоругу ошол мезгилдеги адамдар үчүн табышмак болсо, бүгүнкү күндүн көзү менен караганда Жамиля өзүнүн тагдыры үчүн күрөшкөн, өзүнүн аялдык, адамдык бакытын издеген адам катары кароого болот. Айтматовдун чыгармалары совет мезгилинде жазылса да, алардын ичиндеги маселелер, көйгөйлөр бүгүнкүдөй маанилүү. Анын көрөгөчтүгү кечекини көркөмдөп жазганда гана эмес, келечекти көрө билгенинде. Автордун балдарга кайрылгандыгы, бала ролунун берилиши, эне ролунун берилиши, тарбиянын орду, ата эненин турмуштагы орду, мыкаачылык, зөөкүрлүк, боорукерлик, ташбоордук. Мындайча айтканда, турмушта ак менен каранын кандай жанаша жүргөндүгүн жана алар келечекте белгилүү бир деңгээлде адамдардын турмушунда өзгөчө мааниге экендигин Чыңгыз Айтматов алдын ала өзүнүн бир нече жыл мурда жазылган чыгармаларында ачык так көрсөтө алган да. Айтматовдун чыгармалары тил улут тандабайт дешет адабиятчылар. Анын эмгектери дүйнөнүн 174 тилине которулуп, жалпы нускасы 80 миллиондой данада басылып чыкканы ага далил. Андыктан азыркыга чейин анын каармандары чет өлкөнүн түрдүү тилдеринде сүйлөп жүрөт. Бери, успокойся! Бул деген бул Айтматовдун чыгармалары актуалдуу. Айтматовдун чыгармалары адамзатка керек. Өзүнүн Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, ар бир улутка бул Айтматовдун чыгармасы, мен дайым студенттерге айтып калам да, улут тандабайт депчи. Жөн эле адамзатка арналган чыгарма. Ошон үчүн дүйнөнүн бардык көп тилдерине которулуп жатат. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо бүгүн 90 жашка чыкмак. Анын бул мааракесин бүтүндөй дүйнө эли белгилеп жаткан чак. Анын катарында Ош шаарында да жазуучунун атын алып жүргөн жападан жалгыз мектепке анын айкели орнотулуп, ачылыш салтанат менен белгиленди. Мындай демилге жергиликтүү тургундар тарабынан көтөрүлгөн. Аталган мектеп 10 жылдан бери жазуучунун атын алып жүрөт. Ал эми эстелик анын автору Ашыралы Маразаковдун акыркы эмгеги болуп калды. Скульптор айкелдин ачылышына бир апта калганда көз жумду. Чыңгыз бюстун жасаш үчүн бир жарым жылдай убакыт кетти окшойт деп ойлойм. Мен ошону айтып жүргөм, менин эсимде бар. Акыркы күндөр больницада жатып калганда аябай кыжаатып бул жүрдү. Ушу ишти бүтүрүп коюш керек, өзүм ачып беришим керек, өзүм катышышым керек мааракесине деп. Улуу жазуучу, улуу инсан, калеми менен дүйнө жүзүнө таанылган жазуучунун атын алып жүрүү биз үчүн жалпы ушул мектепте эмгектенип жаткан мугалимдер үчүн да сыймык. Улуу талант Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас облусунда туулган. Ал совет доорунда эле Жамиля, Саманчынын жолу, Гүлсара жана башка чыгармаларын жазган. Ал эми 2008 жылы 10-июнда Германияда дарыланып жатканда көз жумган. Кыргызстанда жазуучунун туулган күнүнүн урматына 12 декабрь адабият майрамы деп жарыяланган. Гүлзада Төрөбекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.